Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Арча медиа кайрадан көрсөтүүсүн улантат. Биз кайрадан баягы элдердин жүрөгүн түйшөлткөн темалардын бирөөсүн бүгүн көтөрүп чыгалык дедик. Тилекке каршы биз чакырган коногубуз Жеңиш Молдокматов, Туран саясий партиясынын төрагасы техникалык себептерден байланышка чыга албай калды. Бирок бүгүн Жеңиш мырзанын позициясын, ошол жерде талкууланып чыгарган сөзүн Туран саясий партиянын мүчөсү Адилет Темирланов мырза келди. Адилет мырза, саламатсыздарбы? Биз бүгүн урматтуу көрүүчүлөр талкуулап аткан темабыз камоолор. Буга чейин казиного каршы чыккан жигиттерибизди камаган. Адилет Балтабай азыр абакта отурат. Ага чейин жетим тоону көтөрүп, маселени, дагы ушундай маселелерди көтөрүп, Тилек Маткуренов камакта. Ошентип күндөн күнгө ситуация, абалыбыз аябай кызыктуу болуп баратат. Анткени себеби мурун мамлекеттик саясатты карай турган болсок, биз мындай бийлик жашыруун саясатын жүргүзүп койчу да, анан президентке кайрылып, сөз эркиндик, камалып атат десе, камалыптырбы? Мен анда эмеге алайын, өзүмдүн көзөмөлүмө алайын деп турчу да. Тилекке каршы азыр уже тескеринче укук коргоо органдар булар деген жалган маалымат жайылтып атат, ошолор менен иштеп койгулачы деп түзмө-түз президентибиз буйрутма бергендей маселени биз көрүп атабыз. Маселе жетим тоо казылыш керекпи же жокпу деген суроонун тегерегинде болчу. Анан ошондой түзмө-түз буйрутманы бергенден кийин жаш саясатчылар, блогерлер, билбейм, эми Ырыс мырзаны кайсы жагына алып барам? Анткени саясатка деле баягы 19 жаш деген бул абдан жаш, курак. Биз 19 жашта студент болуп саясаттын сый-тамгасын билбей жүрчүк да. Ошон үчүн Адилет мырза, сизге сөз. Сиз бүгүнкү күндү, бүгүнкү абалды кандай деп баалайсыз? Анан ушу жетим тоо маселеси боюнча өзүңөрдүн көз карашыңарды дагы билдире кетсеңиз. Рахмат, Фарид Рахман. Чындыгында азыркы өлкөдөгү кырдаалды мен чындыгында кандайдыр бир эпитеттер менен баалай турган болсок, албетте оор десек болот. Биринчиден, ошол эле акыркы учурларда стратегиялык Кыргызстандын ушу стратегиялык болгон маселелерге чындыгында көптөгөн кыйынчылыктар бар. Алардын бири жетим тоо маселеси чындыгында. Эгерде акыркы жылдары жетим тоо боюнча маселе опурталдуу болуп, жана бийлик бул тууралуу мисалы, эгерде тарыхка кайрыла кетсек, 2007-жылы Бакиев учурунда казылып башталды эле, бирок ошондон бери бир нече саясатчылар популисттик маанайда жетим тоону колдонуп келишкен. Саясий упай топтой иретинде дагы десек болот. Ал эми болсо азыркы учурда ушу жаңы бийлик келгенде 2020-жылы алар дагы бул салттан ашык чыккан жок десек болот. Анткени биринчи кумтөр маселеси актуалдуу болду, андан соң кумтөрдү эметкен соң мына жетим тоону көтөрүүдө. Жалпы жонунан мен жеке позициям жетим тоо боюнча каздырбаш керек. Себеп дегенде жетим тоону казып иште, албетте бул чындыгында чоң ишканда Кыргызстанга көптөгөн пайда алып келиши мүмкүн. Бирок кандай учурда кандай эрежелер болгондо биз аны иштетсек болот. Биринчиден, албетте чоң көптөгөн реформалар жүрүш керек. Алардын ичинде сот системасы, албетте демократиялык баалуулуктар караш керек. Жана ошол эле кезде жалпы өлкөнүн бийлик бутактарын так жана прозрачно дейт эмеспи иштегенде биз ошондо ишенсек болот. Азыркы саясий кырдаалды карап туруп, жетим тоо боюнча биз чындыгында ишене албайбыз. Бул менин жеке позициям. Анткени ошол эле кумтөр маселеси кандай өңүттө, кандай деңгээлде чечилгенин көрө алдык. Чындыгында эгерде карай турган болсок, Кыргызстан ушул кумтөр маселесинде биз утулдук деп да баа бере берсек болот. Жетим тоо болсо казылып иштеп баштаганда кандай өңүттө иштелет жана ошо жетим тоо кеңинен түшкөн каражаттар кандай өңүттө сарпталат, албетте мен үчүн чоң суроо жана сыр бойдон калат. Ошондуктан азырынча Адилет мырза, анда мындай суроо. Баягы казылат деп баары айтты. Садыр Нуркожоевич дагы баягы өзүнүн предвыборный маселесинде өзүбүз иштетсек карыздан кутулмакпыз деп айткан сөзү бар. Андан кийин Акылбек Усенбекович
кандай болсо да казылат деген сөздөрү бар. Андан кийин Эдил Байсалов дагы кылыбыз кыйшайбайт, кылганыбызды кылабыз деп айтып келген да. Анан бир моментте эле журналисттерди, блогерлерди, ар түрдүү активисттерди бирөөсүнүн аркасынан бирөөсү ушундай абалыбыз начар, ушуну иштетип баштасак биз жакырчылыктан чыкмакпыз, биз жумуш орун түзмөкпүз деп ушундай мындай түзмө-түз айтышкан жок, 7 тонн иштетиш керек деп. Но бирок мен үчүн мындай даана эле көрүндү да, анткени себеби ар тараптан эле ошондой мындай сообщениялар, посттор жазыла баштады да, мындай кулактарыбызды учалап көрүп эле. Анан эл ага реакция берет да. Жок дегенден кийин эле президенттин кайрылуусу, ким айтты эле силерге вообще ал жөнүндө деген. Буну силер кандай баалайсыздар? Бул эмне бүгүнкү күндүн жаңы ушундай саясаты, мындай элдин пикирин көрүп алалык деп. Же бул илгертеден эле иштелип келаткан ыкма, просто азыркы бийлик муну мындай башка нерселер менен вуалировать этпей эле ачыктан ачык жүргүзүп койгон ыкмасыбы? Ошондой деп билсек болот. Анткени чындыгында мен жеке боюнча сиз аябай туура белгиледиңиз. Акыркы күндөрү ушул жетим тоо боюнча коомчулукта дискуссияны күчөтүү аракеттери жүрүп жатат. Анан азыркы учурда биз акыркы такталган маалыматтарга ылайык ушу бийлик тарабынан атайын топ түзүлгөн. Ал топто журналисттер, бийликчил журналисттер, блогерлер жана ошол эле кезде буга чейин колдонуп келген маалымат манипуляция технологияларын колдонуп азыр коомчулукта ушул жетим тоонун пайдасы кирешеси бар, ушул жетим тоону кассак байып жыргап кетебиз деген пикир жаратуу иретинде иштер жүрүп жатат чындыгында. Муну четке какпашыбыз керек. Анан албетте алардын жагы жанакы сиз айткандай мындай жылмалап так айткандары дагы туура. Анткени бул жетим тоо маселеси өтө курч. Буга чейин жергиликтүү Нарын облусунун эли дагы бул маселеге кандай позициясы бар экенин да биз жакшы билебиз. Жана азыркы бийликтин учурдагы аракеттери ушул мындайча айтканда сиз айткандай завуалированно пытается пролоббировать, мындайча айтканда. Ошондуктан мындай разведка боем деген термин бар эмеспи? Акырындап ушул почваны байкап турушат да. Бул почва бийликке эмне себептен керек? Мисалы үчүн көп кишилер, мен өзүмдүн баамымда Садыр Нуркожоевич келгени, анын оң колу болуп дайым жанында жүргөн Мелис Аспеков мырза, мен чүй боюнча куратор болгом, мен $1 миллион короттум деп атат да. Ошондон улам 7 областка 7 миллион кетти деген тыянак чыгарса болот. Бул акча түрмөдө отурган Садыр Нуркожоевичке кайсы жерден келди дегенде, мына азыр Шишовдор учуп келип чыгып каалагандай саясатын жүргүзүп атат. Мурунку мекемелерин өзүнө алып, тиги шоферун да министр кылып коюптур, цифровое развитие деп, ал жерден иштер жүрүп атат. Балким бул баягы 2007 жылдары ушу Бакиевтердин бийликте турган кезиндеги башталган саясаттын уландысы. Анан биз сени бийликке жөн эле алып келдикпи? Ушунча акчаны коротуп жасагын дегендей бир көрүнүш эмеспи? Мүмкүн. Себеп дегенде чындыгында далилдер жок болгону менен жалпы ушул коомчулугубузда көптөгөн байланыштар азыркы бийликтин жана Бакиевдин бийлигинин ортосундагы байланыштар баардыгы байма-бай айтылып келип жатпайбы? Мүмкүн, бирок ошол эле кезде унутпашыбыз керек, ар бир бийликке популисттик маанайдагы кандайдыр бир республикалык деңгээлдеги масштабтагы бир долбоор керек. Кумтөр менен чындыгында жакшы аракеттер кылган менен, бирок жыйынтыгы кандай болгонун жакшы билдик. Эми жетим тоо бул дагы рейтинг көтөрүүчү, упай топтоочу жана мындайча иллюзия жаратуучу долбоор десек болот. Бирок аны Кыргызстан өзүнүн күчү менен ишке киргизе албайт. Сөзсүз түрдө чет мамлекеттик инвестор, биз билебиз, чет мамлекеттик инвестор ошо кең байлыктар менен партнердук жактан иштегенде өтө биздин эл үчүн өтө мындай кооптуу, пурталдуу нерсе да. Анан ошондуктан ушундай кадамдарга барышы десем болот. Бирок жанагы сиз сураган байланыштар барбы деген мүмкүн, бирок эми далилдер керек. Кандай болбосун, мурдакы бийлик болобу, азыркы бийлик болобу, азыркы башкы маселе жетим тоону иштетпеш керек. Себеп дегенде азыр мындайча айтканда благоприятный условия жок. Андыктан жетим тоо казылбаш керек. Адилет мырза, эмне себептен ойлойсуз сиз ушу президент кайрылуу жасап, президенттин кайрылуусу деген бул абдан мындай салмактуу болуш керек да. Ар бир сөзүнүн аркасында эмне турат? Бул кайсы учурда ушундай берилди?
бул кайрылуу менен эмне кылгысы келет деген маселелер бар да. Мисалы үчүн азыр дүйнөлүк кризис, дүйнөлүк баягы мындай күчтөр алмашып, Украинадагы согуштан кийин көптөгөн мамлекеттер ички потенциалыбызды бириктирелик, ичибиздеги ары бери тарткан нерселерди бир муштум кылалык, көрсө сырткы коркунучтар аябай чоң турбайбы деп аткан учурда президентибиз ушундай расмий кайрылуу жасап туруп, бирөөлөрдү лже патриот деп, мындай жасалма патриот, жарма патриот дегендей кайра эле баягы бөлүп жаруу, анан эмне себептен буга чейин таптакыр мындай казылуу жөнүндө сөз кылбагандай кылып, ким силерге айтты, аны эч ким казабыз деп деле биз сөз деле кылган эмеспиз деп артка кетимиш болгону эмненин белгиси деп ойлойсуз? Бул албетте азыркы бийликтин жалпы мындайча айтканда стратегиялык, алдыңкы жылдарга, көп жылдарга белгиленген стратегиялык бир жол экенин түшүнсөк болот. Анткени биз көп эле буга чейин көрүп келдик, ошол эле аткаруу бийлик жана президенттин бир ошо жасаган кайрылууларында бири-бирине карама каршы келген маалыматтар өтө көп. Бул биринчиден. Жана ошо жаңы бийлик келгенден бери, жаңы бийлик тарабынан ошо биз мен чындыгында жеке баам боюнча, эгерде тарыхка кайрыла турган болсок, бир дагы президент, бир дагы бийлик буга чейин биздин элди ушу бөлүп жарууга аракет кылган эмес. Чындыгында ушу жаңы бийликтин ушундай терс көрүштөр баамдасам болот. Анткени принцип свой чужой. Ким биз менен макул болбосо, демек бизге каршы деп, ушу биздин элди мындай бөлүү аракеттери, сегментация народа деп коет. Ошондой аракет кылып атышат дейм. Албетте бул терс көрүнүш. Анткени азыр ошол эле акыркы биздин президентибиздин кандай сиз айткандай лже патриоттор, же болбосо калп патриоттор элдин башын айлантып атат, аларга чара көрүш керек деген, бул чындыгында мындайча айтканда расмий түрдө ушу укук коргоо органдарына мындайча айтканда белги берүү десек болот, жана жалпы элди дагы кандайдыр бир коркутуу аракети десек болот. Охота на ведьм, грубо говоря. Адилет мырза, ушундай ыкма менен мына азыр Ырыс мырзаны башкаруу чарасын карагантат, ага чейин жана Адилет Балтабаев казиного чыккан беренелер ушундай да, мындай массалык баш ийбөөгө чакыруу деген, абдан мындай сизге деле мага деле эртең бир билдирүү жасап койсок, мындай колдоно тургандай эле ыкма эмес деп ойлойсузбу? Колдонуучу мындайча айтканда дежурдук берене болуп калды десек болот, кандайдыр бир деңгээлде. Анткени ошол эле Ырыс Жекшеналиевдин иши боюнча азыр учурда ага 270 берененин 3-пункту таңдалып жатат. Бул албетте призыв к массовым беспорядкам и неподчинение властям деп чечмеленет. А бирок унутпашыбыз керек, Ырыс Жекшеналиев өзү жаш жигит, блогер, жана 19 жашында ушул өзү жетим тоо боюнча пикирин билдирген. Мындай биз унутпашыбыз керек, конституциябыздын 32 беренесинде ар бир жараныбыз өз оюн ачык билдирүүгө укугу бар. Бул биздин конституцияда жазылган. Ошого таянып туруп чыгарган, а бирок азыр ага мына ошо 278 берененин 3-пункту берилип атат. Мындай практиканы биз буга чейин көрүп келебиз, жана алдыда да көрөт окшойбуз. Себеп дегенде бул жетим тоо боюнча азыркы болуп аткан көрүнүштөр мындан ары да күчөйт жана курчойт, сөзсүз түрдө. Жана ошол эле кезде кошумчалай кетмекчимин. Ырыс Жекшеналиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына, Фейсбук баракчасына видео чыгарган. Ал видео эски, 2 жылдан ашкан ал видеого. Андай эгерде азыркы ошо Ырыска таңалып жаткан логикага таяна турган болсок, анда буга чейин эски видеону кайра жүктөп жаткан бардыгын камаш керек. Эмнеге сиз ушул саясат, ушул ыкмалар уланат деген пикирдесиз? Жетим тоо менен акырына чейин барып, кандай бир бул баягы чоң бир саясаттын башы деп ойлоп атасызбы? Алардын бири десек болот. Анткени биз унутпашыбыз керек, жетим тоо маселеси буга чейин бир нече бийликтин учуруна көтөрүлүп келген. Жана буга чейин бир да бийлик толук кандуу түрдө эки тараптык тең мындай көңүлүнө жаккандай маселени чече элек. Жана азыркы бийлик дагы ушул маселени чече алганда чындыгында эч кандай мындайча айтканда нету предпосылок в любом случае. Потому что опять же мы видим, что в последнее время все решения, которые принимаются на стране, они очень противоречат, они довольно-таки неправильные. И, конечно же, я бы сказал, что все эти решения
ошибочный и, я бы сказал, панически невыверенный. Ошондо биз жакынкы арада дагы ырыс мырзаныкындай болгон дагы көп деген эркинден ажыратуу маселелерди күтүшүбүз керек турбайбы? Макул, ушуну менен биз анда бүгүнкү эфирди аяктайлык. Адилет мырза, сизге чоң рахмат. Дагы уланды болсо сизди эфирге чакырып, талкуулап, баарыбызга баягы боштондукта жүрөлү. Чоң бир агайыбыз айткандай, алгылыгыбыз алдыда экен, бирок белибизди бекем буп, эркиндик, сөз эркиндиги, ой жүгүртүү эркиндигин коргоп кете берелик. Баягы камалуудан коркпой элечи, анткени себеби бүгүн сүйлөбөй калсак, эртең андан да катуураак курчуп, баш көтөртпөй калышат. Сизге чоң рахмат бүгүн эфирге келип бергениңизге. Кошумчалап кетейин, биз ошо өлкөбүздө кең мактанбастан биз демократиялык принциптерибиз менен мактанышыбыз керек. Биз ушул ырыс жекшенбеков сыяктуу жаш жигиттер 19 жашта туруп ушундай системага каршы чыккан жигиттерибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Чоң рахмат сизге эфирге келип бергениңиз үчүн. Сак саламатта болуңуздар.